Кутман күн. Урматтуу менин каналымды көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бир-эки сөз Трамптын инаугурациясы боюнча айта кетели. Трамп расмий түрдө президент болду. Ошондо өзүнүн коюлган максаттарын айтып чыкты. Антын берди. Эки преинаугурация менен инаугурация кылды. Эки маракеде тең өз ойлорун жеткире алды да мындай көп. Эми эң мындай негизги ушундай чекиттерин карасак, биринчиси чек арада, түштүк чек арада АКШда өзгөчө кырдаал жарыяланат жана чек ара толугу менен жабылат. Чек арадан эч кимди өткөрүшпөйт жана ушул Америка Штаттарынын боюнча кечөөдөн баштап толук мындай баягы тинтүүлөр, атайын иш чаралар башталды. Иш чаралар боюнча бүт кылмышкер деп эсептелинген сырттан келген мигранттар, грин картасы жок мигранттар, баягы грин картаны күтүп жаткан, бирок кандайдыр бир туура эмес иш аракеттерде байкалган мигранттар толугу менен өлкөнүн ичинен чыгарылат. Мексика президенти жарыялады. Биз деген эгерде депортацияга дуушар болгон ошо мексикалык жарандар Америка Штаттарынан келсе, кучак жаюу деген программаны баштайбыз. Жөлөк пул катары $1000 төлөйбүз. Кайра кабыл алабыз деп Мексика президенти алдын ала айта баштады. Трамп айтты, ошо дагы өзгөчө кырдаал негизинде толугу менен мексикалык картелдер жана колумбиялык картелдер, Эквадор, Венесуэла, Гватемала, ушу бүт өлкөлөргө алардын уюмдары, картелдердин уюмдары ар кандай баңгизат өстүргөн жана башка ушу чек ара аркылуу өткөргөн койоттор, американча койот деп коет. Жана негизи ошол койот деп койгон адамдар, алар чек арадан өткөрүүгө атайын иш аракеттерди, тейлөөлөрдү берет. Ошолорду жоготууга маани берди да. Бул деген демек миграцияны толук токтотобуз дейт. Айтып атат, дүйнө жүзү боюнча ошо графикте айтып атат, баягы кылмыш сандары азайды дейт. Америка Кошмо Штаттары кылмыштар боюнча биринчи орунга чыкты дейт. Эмне үчүн деп атат? Анткени бүт ошо башка өлкөлөр Америка Штаттарынын ичине бүт кылмышкерлерди жибергенге шарт түздү. Байден администрациясы ошо дүйнө жүзүндөгү кылмышкерлерди баарын өзүнүн баш паник берип бир өлкөгө топтоп алды деп атат. Анан ошол нерсени ошо кылмыштардын саны Америка Штаттарында өсүп атат дейт да. Ушунун баарын жоготобуз деп айтты. Жана ошо мексикалык булуңду америкалык булуң деп кайра атайбыз деп айтты. Панама каналын кайра Америка Штаттарына кайтарабыз деди. Анткени Панама өкмөтүнө биз бергенде баарына бирдей карын катнаш кылып, баарына бирдей мамиле кыл деп бергенбиз дейт. Джимми Картер $1 мурастап берген дейт Панаманын президенттерине. Бирок Панама болсо кайра ошо Америка кол менен салган каналга Американын кемелерин ар бирине миллиондогон ошол пулдарды, пошлиналарды салып, Кытайлардын кемелерине андай пошлина салбай дейт. Ошо теңдикти бузуп салды. Ошондуктан ошо биз $1 бердик, бирок шарт аткарылгандан кийин кайра алып алабыз деп Панаманы Америка Штаттарынын кармагына толук өтөт деп айтты да. Америка чын эле курган ушул каналды, бирок баягы өзүнүн дагы тарыхы бар. Трамптын кооптонуусу Панама каналы толугу менен Кытай өкмөтүнүн тарабынан башкарылат деди. Кытайга карата анын өндүрүлгөн товарларына пошлиналарды коебуз дейт. Пошлиналарды асмандатабыз дейт. Бир да товар ушундай жеңил өтпөйт дейт. Бирок бул нерсени байкап коюш керек. Өткөндө пошлиналарды көтөргөндө Трамп ал пошлиналарды америкалыктар төлөгөн. Анткени импорттоочулар албетте баасын 2-3 эсе көтөрөт. Же пошлинанын баягы баасын баанын ичине киргизет. Ошентип сатат да. Ошон үчүн негизи ошо кайра пошлинаны америкалыктар төлөп калат. Өзгөчө кырдаал энергетикада жарыялады Трамп. Ал өзгөчө кырдаал эмнени билдирет? Энергетикада ошо Америка Штаттарында Байден
бүт баягы жаратылыш газ, нефтти иштеткенге, сланец нефттерин иштеткенге тыюу салган. Ошол тыюулардын баарын алып салып жатам дейт. Алып салып туруп, анан ошо Америка Кош Штаттары бүт болгон тапкан, терген ошо нефть, күйүүчү май запастарын жана газ, жаратылыш газ запастарын кайра иштетип, базардын баарына сатабыз, экспорттойбуз дейт. Экспорттоп туруп, ошо бүт дүйнөдө лидерликти алабыз. Биз деген ушул нефть жана башка күйүүчү майларды кенен дүйнөгө таратабыз, баасын арзандатабыз дейт да. Бул деген эми түзмө түз Орусияга, Венесуэлага, Сауд Аравиясына, баягы жакынкы чыгыштагы мамлекеттерге катуу соккуда. Анткени эгерде Америка Кош Штаттарынын запастары чын эле ага жетет. Эгерде алар ушуну кылса, дүйнө жүзү боюнча нефть арзандайт, андан сырткарыда бензин арзандайт. Бирок бул деген бизде Кыргызстанда бензин андан арзандайбы? Жок, арзандабайт. Анткени биз Кыргызстан экономикалык колония сыяктуубуз. Бизге кошуналар таасир этет жана ошо таасир этчү кошуналар эч качан бизге ошо бааны арзандатып бербейт да. Ошондуктан дүйнө жүзү боюнча баа арзандаса да, бизде арзандабайт, ушул Трамп ишин жасаса дагы. Албетте биздин кыргызстандык баягы Чикагодогу балдар, Майамидеги балдар баары кайрылышы мүмкүн, кээ бирлери депортацияга дуушар болушу мүмкүн. Ошол Трамп күчүнө кирери менен 2-3 айдын ичинде көп балдар Кыргызстанга кайтарылып келиши ыктымал да. Ушундай нерсе болушу мүмкүн. Анын сырткары ошо Трамп айтып атат, Гренландияны алабыз, Канаданы алганга аракет кылабыз дегендей болду. Марска желек орнотобуз дейт. Андан кийин Илон Маск да чыкты, баягы өзүнүн сөзүн айтканга бийлеп чыкты жана колун шилтесе, ошону массалык маалымат каражаттар ошо Трампка каршы, Маскка каршы, ол Маск эмне Зиг Хайль кылып атабы, наци кандайдыр бир белгисин көрсөтүп атабы деп, алар да ошо баягы жапырт ушуну жаза башташты да. Албетте Маск да жыргады, ушул 4 жылдын ичинде Марска Америка Кош Штаттарынын желеги илинет деп. Аябай сонун өзүм сезип атам дейт. Ошол жерде да эң бай адамдар болду инаугурацияда. Баягы эле Сундар Пичай, Маск, Цукерберг жана башкалар да. Джефф Безос дагы. Булардын байлыгы дүйнө жүзү боюнча бул эң бай адамдар. Бүгүнкү күнү байлыгы жалпы алганда $600 миллиард ашат. Негизи ушу 600 миллиард бул Орусиянын мисалы үчүн стабилизациялык фондунун көлөмү болчу да. Албетте Орусия тараптан инаугурацияга көп жакшы сөздөр айтыла баштады бир маалда. Ошо Орусия өкмөтү, Орусия президенти Трампка комплименттерди жайылтты. Трамптын баласы Дональд кичүүсү айтты, ошо Зеленский 3 жолу телефон мага чалды, инаугурацияга чакыргыла деп, 3 жолу телефонду ыргыттым деп койду да. Бул чынбы калппы? Аябай өтүп эле укмуштай мындай баягы Зеленскийдин маселеси туудурулгандай да, Зеленскийдин иши бүткөндөй кылып ушундай маани берип атышат да. Бирок Орусиянын дагы мындай жеңил болбосун дагы айтып атышат. Орусияга да жеңил болбосун мындай бекемдешти. Ошо бүт серепчилер да, Дональд Трамп Орусияга чоң проблема, чоң маселе жаратат. Ошо менен бирге эң күчтүү армияны курам деди. Эң күчтүү армияны куруп туруп, баягы дүйнө жүзү биздин армияга суктанып, ошо көрө албастык болуп, эси ооп, ушундай абалга чейин жеткирем деди. Армияны күчтөнтүү эми негизи мындан да ары каяка күчтөнтөт, бирок көрөбүз да, азыр деле күчтүү бир топ. Ошо Америка Кош Штаттарына кайра урматты алып келем деди, бирок ошону менен бирге тынчтык орнотом деди. Анан бир кызыктуу сөз айтты, дүйнө жүзүндөгү жаман ошол адамдар сестениш керек, биз алардын баарын орунга салабыз деди да. Бул деген дүйнө жүзүндөгү диктатураларга кандайдыр бир коркунуч сезим бердирди. Башка серепчилердин сөзү боюнча ушундай болду негизи Трамптыкы. Анан Америка ичинде бүт жумушчу орундарды каржылайбыз дейт. Ошо Америкага финансыларын топтойбуз дейт. Жашыл экономика жана жашыл долбоорлордон баш тартабыз дейт толугу менен. Ошо электромобилдерди чыгарууга ошо мындай субсидия жана мандат берилген, ошол мандаттан баш тартабыз дейт. Эң кызыктуусу, Илон Маск бүгүнкү күнү ошо Трамптын оң колу Тесланы тейлейт, Тесланы жаратат. Ошол Теслага каршы айтылган сөздөй болуп калды. Ошол Тесла мисалы үчүн бирок
негизи Байден кезинде субсидиялар болгондо алар Faraday, Lucid Air деген башка ошо электроунааларга көбүнчө пайдасы тийген, Теслага бир да тыйын тийген жок. Ошон үчүн Тесла өзү бир да ушул субсидиясыз жашаган да. А эгерде Трамп ушул субсидияларды алып салса, бул убакта бүт Тесланын конкуренттери Америка Штаттарынын базарында өлөт субсидиясыз. Ал эми Илон Маск болсо ансыз деле жашаган да. Бул базарды кайра Илон Масктын компаниясы колго алып алат деген божомолдор болуп атат да, ошону билдирип атат. Дагы ошо дүйнө жүзү боюнча жашыл экономика менен баягы Америка Штаттарынын акчасы менен каржыланган компаниялар ошо гранттар кыскартылат деп айтылды. НПОлорго чоң салам болуп кетти да. Башка тараптагы ошо эл аралык уюмдарга Америка Штаттарынын төлөмдөрү кыскарат деди. Жана НАТОга Америка Штаттарынын чыгымдары баягы болсо дагы НАТО өзүнө өзү төлөйт деп айтты. Бүгүнкү күнү НАТО өлкөлөрү дагы өзү даярда, өзүнүн баягы 5% өзүнүн ички дүң продукциянын бөлүгүн коргонууга төлөгөнгө. Ушундай болду сөз. Биздин баягы өлкөгө кандай таасирин тийгизет, дагы кандай бөлүктөрдү өзүңүздөр байкадыңыздар, көрсөңөр, көрбөсөңөр эмне деп ойлойсуздар, негизи ушу боюнча бөлүшүп койгула. Жакынкы чыгышта мен бир эле күндө тынчтык орнотуп койдум, ушу туткундар, Израиль туткундарын кайтардым, Газадагы кишилерди аман калтырдым деп дагы мактанды. Албетте анысы дагы чындыгынын бөлүгү бар. Дагы ушу өзү кайра Америка Штаттарын ушу бийик улук кылам, өзүнүн атагын кайтарам деп айтты дагы. Ошо Америка Штаттарда бүт эки эле жыныс бар деди. Бул эркек жана аял башка жыныстардын толугу менен ошо жокко чыгарабыз деп айтты да. Албетте Байденди да айыптаган сөздөр көп болду. Байден бетин кол менен жаап алып отурду Трамптын маңдайында ошо сөз сүйлөнүп атканда. Бирок баягы бүткөндөн кийин инаугурация Байденди узатуу иш аракетин да жасады. Узатуусу аябай мындай адамча көрүндү да. Демек ушу канча саясий бири-бирин чукубаса дагы, чокубаса дагы булар деген кандайдыр бир бийлик алмашуусу суктандыруучу нерсе да, демократия. Эч кандай баягы качуу эмес, бири-бирине критиканын бетине айтат, бирок ошону менен сый менен эки колунан көтөрүп, ушу вертолетко отургузуп, ушундай кандайдыр бир иш аракеттерди кылды, сый көрсөттү да эл көзүнө. Сөзү менен чокуса дагы колу менен мындай иш аракети менен сый көрсөтүп койду да эски президентке. Бийликтер ушундай гана алмашса экен дүйнө жүзү боюнча, анткени негизи ошо диктаторлордун качуусу, президенттердин бири-бирисине болгон мындай оңой эмес мамилеси ушундай керек эмес экен да, ушундай тынчтык эле, мындай сый менен болгон эле жакшы экен. Ошол менен жаңы бийлик келди Америка Штаттарына, мындай геосаясий жактан чоң өзгөрүүлөр, согуштардын күчтөнүүсү, Афганистандан катуу жаңылыктар же Пакистандын ортосундагы согуштан, башка жерлерден, Суданда баягы Хафтар армиялары согуш болуп атат, бирок согуш менен жай өтүп атат. Мындай чоң жаңылыктар болуп кете элек. Бирок сереп салабыз, бир колу бутубуз, башыбыз иште болгону менен бир кулак жаңылыктарда да. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.